Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын каттоосунан өтпөгөн 60 мечитти аныктады. Маалыматка ылайык облус аймагында иштеп жаткан мечиттердин курулушун координациялоо, аларды каттоонун бирдиктүү эрежелерин текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Созакта 33, Базар Коргондо 2, Ноокенде 5, Аксыда 3, Чаткалда 5, Токтогулда 1, Тогустоодо 7, Жалал Абадда 3, Майла Сууда 1 мечит каттоодон өтпөгөндүгү аныкталган. Ошондой эле 11 мечит каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерин даярдап 49 мечитке маселесин чечүү боюнча сунуштар берилди. Комиссиянын курамына муфтияттын, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын, ички иштер органдарынын, кадастр мамлекеттик мекемесинин, ÖKM'дин, Санапит көзөмөл борборунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген. Комиссия тарабынан кооптуу аймактардагы мечиттер дагы аныкталып, иши убактылуу токтотулган. Высоковолттун алдында же болбосо жанагындай бир чоң турбалардын үстүнөн курулуп калган учурлар болгон. Булардыкын бүт бардыгын ошол комиссия аркылуу, МЧС аркылуу булардын иш мерчемдери токтотулган. Келечекте Кудай кааласа буларга ошол ылайыктуу жер табыла турган болсо, ал жакка башка жаңы мечиттер курулат деген пландарыбыз бар. Созак району боюнча 335 мечит болсо, анын 33-ü кадастр мамлекеттик мекемесинен каттоодон өтпөй калган. Ал эми аталган мекеменин өкүлү мечиттер кандай себептер менен каттоодон өтпөй, документтери толукталбай калгандыгын айтып берди. Красный зонада болуп калып атат. Жанагындай муна кыска илешкен жерлерде болуп калып атат. Айыл чарба багытындагы жерлерге эле мечит салып коюлган жерлер бар экен. Ошонун негизинде бул бизден каттоодон өтпөй калып атат. Жанага окшоп, мисалы бир адамдын ал жеке менчик жерине салынып калган мечиттер, аны ошол жарандар бөлүп бериш керек. Ал бөлүп бериш үчүн жер ээлери кээ биркиси Россияда болуп калып атат, дагы кээ биркиси бир жакта болуп калып атат, жок болуп калганын негизинде каттоодон өтпөй калып атат. Облус казысы бүгүнкү күндө мечиттерди мыйзамдаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын айтып өттү. Созак районундагы 33 мечитти кошкондо, облус аймагында жалпы 46 мечиттин документтери даярдалып жатыптыр. 2023 жылы январдан баштап 35 мечитке толук күбөлүк алып бердик. Андан кийин 52 мечит бүгүнкү күндө госкомиссиянын колунда документтер турат. Бул деген сөз, алардан бизге күбөлүк келери менен дагы 52 мечитибиз толук кандуу, мыйзамдуу болот. Жалал Абад облусу боюнча 869 мечит бар. Атайын комиссиянын чечимине ылайык мындан ары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, архитектуранын, муфтияттын жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын тиешелүү органдары жаңы мечиттердин курулушун жана алардын мындан аркы каттоосун көзөмөлгө алышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.